Урматтуу достор, Кыргызстандын көпчүлүк мектептеринде дүйшөмбү күндөн жума күнгө чейин сабак болот дагы, ал эми ишемби, жекшемби күндөрү окуучулар көбүнчө бош болушат. Мына ушул бош убактысын бекерге кетирбестен, телефон чукуп эле убактысын кетирбестен, түрдүү маданий жерлерге, маалымат алчу жерлерге экскурсия кылып келсе, ата-энелер менен биргеликте бул алар үчүн пайдалуу болуп эсептелет. Азыр биз Ош облусундагы Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт музейинин астында турабыз. Мына ушул жерден ичинде кандай кызыктар бар болду экен, кандай сүрөттөр бар деги эле жалпы маалымат менен бөлүшүп өтмөкчүбүз. Анда баштадык. Мынакей достор, биз азыр кирип кетип атабыз. Ачык экен музей. Саламатсызбы? Жакшысызбы жеке? Иштериңиз жакшыбы? Биз телевидениеден келип калдык, ЛТР Билим каналы. Биз ушул музей боюнча таанышалы дедик эле. Алгач билет алыш керек да, Ооба, билет алыш керек. Силерге 20 сомдон билет чоңдурго. Анан биздин балдарга 10 сомдон билетибиз бар. Анда биз оператор экөөбүзгө билет берсеңиз жеке. Мынакей достор, биз экөөбүзгө билетти дагы алдык. Билеттин баасы болсо болгону чоңдурго 20 гана сом. Ал эми 20 сом кайсы жерде гана калбай атат, Андыктан жалпыңыздар келип, ушул музейге келип саякаттап, кызыктуу сүрөттөр менен таанышып кетсеңиздер болот. Анда биз болсо экскурсияны баштадык. Алгач эле биз мынакей тепкичтен чыгып келе жатканда, сонун сүрөттөргө күбө болобуз дароо эле. Мынакей достор, бул жакта бизди эжекебиз дагы күтүп турат. Бизге дал ушул сүрөт музейи тууралуу маалымат берем дейт. Эжеке, саламатсызбы? Аты жөнүңүз? Айнезик Токтоболотова. Бул жакта эмне кызмат аткарасыз? Илимий кызматкермин. Бизге дал ушул сүрөттөр боюнча тааныштырып, кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Негизинен бул Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейи 2004-жылы жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн демилгеси менен ачылган. Алгачтан болуп ушул музей коллекциясын ушул оштук сүрөтчүлөрдүн жумуштары болгон. Анткени ар бир сүрөтчү экиден жумуш бул музейге белекке берген. Андан сырткары бул музей коллекциясын ошол Кара Суу районуна караштуу Кайтахон Ташыров атындагы колхозунда музей болгон. Ошол музейдин дагы бир нече 50 чакты жумушу түзгөн. Ошентип мына эми түптөлгөн музейде 2004-жылы ошол атактуу көрүнүктүү Ольга Мануилова, Давид Хейдзе, Флекман сыяктуу сүрөтчүлөрдүн бизде жумуштары пайда болот. Кошко окшош уча турган канатым жок. Мынакей достор, байкасаңыздар, мен ырдап жатсам үн жаңырап атат. Биз кечирээк келгендигибизге байланыштуу азыр да ушул музейде бизден башка эч ким жок. Бирок достор, билесиздерби эмне? Бул жакта кызыктар аябагандай көп экен. Бул сүрөт музей 2004-жылы түптөлгөн болсо, азыркы учурда 4 бөлмөсү бар, 4 зал бар. Ал эми ушул 4 залдын экөөсү туруктуу болуп эсептелинет. Кыргыздын мыкты делген чыгаан инсандардын сүрөттөрү ийленген. Ал эми азыр мен бул жерде турган залда сүрөтчүлөрүбүздүн сүрөттөрү дайыма алмашылып турат. Жана бул сүрөттөрдү байкай турган болсок, өзгөчө ыкмалар менен тартылган экен. Бул сүрөт көрсөтүү 2017 дейт. Тар, май боек дейт. Демек, май боек менен тартылган. Менин оюмча сүрөт тар боюнча окшойт. Чындыгында мен сүрөт боюнча маалыматым жок болгондугуна байланыштуу анча түшүнө албадым. Сөзсүз түрдө чыгып баратып, бул жерде иштеген эжелерден сураймын эмне тартылгандыгы. Эгер жакшылап байкай турган болсок, мага ар кандай түстөр гана көрүнүп атат. Бул жери жашыл, кызыл, сары, көк жана башка. Адамдар не кылат экен? Краска болгон эмес. Асан караганда адамдардын чогуу мен алсам ошо адам сыяктуу.
Биз азыр ошол туруктуу экспозицияда турабыз. Негизинен кыргыз өнөр искусствосуна чоң салымын кошкон негизи ошол Семен Чуйков. Бул жакта көрүп турасыздар, бирок бул көчүрмө анткени бунун оригиналы бул Бишкекте Кооператив атындагы музейде сакталган. Мынакей достор, бул жерде дубалдарда илинген сүрөттөрдөн сырткары скульптуралар дагы бар. Бул жерде Уркуя Салиеванын скульптурасы экен. Ал эми автору Хайце Давид. Ал эми бул болсо мен жазуусун окубай туруп эле тааныдым. Алы Токунбаевдики. Ал эми ээси Минков экен. Мыкты. Биз азыр дагы бир кичинекей бөлмөлөрүндө турабыз. Бул жерде ортодо Мамат Камчыбеков дейт. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери. Көз карандысыздык деген эстелик дейинби? Жыгачтан жасалган экен. Бул жерде элечек кийген энебиз Кыргызстанды колуна көтөрүп турат. Бул жерде Кыргызстандын герби түшүрүлгөн экен. Эң сонун өзгөчө чыгармачылык менен жасалган десек болот. Негизинен дагы ошол кыргыз искусствосунун ошол өндөрүнө дагы бир таасирин тийгизген бул Кооператив, кыргыз эл сүрөтчүсү, аябай атактуу ошол атактуу сүрөтчү. Бул жакта бир нече жумуштарын көрсөк болот. Эң алгачкы жумуштарынан бири 1937 жазылган атасынын портрети. Кооператив 1912 жылы 28 сентябрда Ош облусунун Кара Суу районундагы Төлөйкөн айыл аймагында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Балдар үйүндө тарбияланган жаш талант 1932 жылы Агартуу институтун бүтүрүп, эмгек жолун мугалимдиктен баштаган. Андан соң 1935-1938 жылдары Москвадагы көркөм окуу жайында окуп, ал жакта көлөмдүү эмгектерди жаратып, кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн алгачкыларынан болгон. Негизинен бизде музейде ушул живопись, скульптура, графика, декоративдик-прикладдык искусство, ушундай ар түрдүү жанрдагы чыгармалар бар. Ушул алдыңыздарда кыргыз эл сүрөтчүсү Батыр Жалиевдин Нагорная көчөсүнө чыгуу аттуу чыгармасын көрүп турасыздар. Негизинен бул чыгармада Оштун колорити аябай жакшы көрсөтүлгөн. Бул сүрөт 1965 жылы жазылган жана 1960 жылдардагы Ош шаарындагы негизинде адамдардын жашоо образын, адамдардын кандай кийип жүргөн, ошол көп нерсени билсек болот да бул сүрөт аркылуу. Мисалы, бул жумушта болсо ошол ак жоолукчан аял себетти башында көтөрүп кетип аткан учурун көрүп турасыздар. Жана бул жакта Оштун дагы символдору, бул Сулайман тоо жана Акбура дарыясы. Ал эми достор, бул болсо бешик ыры деп аталат экен. Бул айкел таштан жасалган экен. Эң сонун ал эми бул жерде болсо биз колуна медаль кармаган энебиз менен атабызды көрсөк болот. Эң сонун сүрөттөр чындыгында мага жакты жана ата-энелер үчүн, окуучулар үчүн аябай пайдалуу. Алар бир нерсени үйрөнүүгө дагы, эгер сүрөткө кызыккандар болсо, аларга шык жөндөм бергенге дагы мыкты жер десек болот. Жана ошондой эле бул жерде коопсуздук дагы каралгандыгын белгилей кетели. Видео көзөмөл жүргүзүлүүдө дейт. Бардык бөлмөлөрдө, бардык жерде видео камералар орнотулган. Эгерде окуучулар келип, эми алар кичинекей да бир нерсесин жогото турган болсо, башка болсо, жана алардын коопсуздугу үчүн деги эле бардык шарт түзүлгөн. Бул сүрөттү көргөндө биринчи эле менин оюма Асан Үсөн келип түштү. Бул сүрөттүн аты Кудуктун жанында деп аталат экен. 2014 жылы тартылган экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз экинчи кабатын толугу менен кыдырып, көрүп, таанышып бүттүк. Эң сонун чыгармалар бар экен. Ал эми бизге жакты. Биз болсо кандай кызыктар бар экен, кандай сүрөттөр бар экен деп аларды көрүүгө шашып жатып, биринчи кабаты тууралуу маалымат бербей өтүпбүз. Анда азыр биринчи кабаты менен тааныштырып кетмекчибиз.
Достор, бул жер жыйындар өтүүчү зал болуп эсептелинет. Мында графикалык сүрөттөр илинген, мындайча айтканда карандаш менен тартылган сүрөттөр. Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейи эртең менен 9-дан баштап 5-ке чейин дайыма эшиги ачык. Андыктан дем алыш күндөрдү дал ушундай сонун жерге келип өткөрсөңүздөр болот.